Айылдаштарымнан 10 000 штраф төлөнүп атат. Мына жерден мыйзамсыз Өзбекстандын жарандарын алып келип, патенти жок иштеткен экен. 10 000 штраф мамлекет салып текшерилген. Бир эле адам го? Жок, бир адамдыкы. Бир адамдыкы. Ар бир адам 10 000 төлөйбү? Ар бир адам. Ya Allah. Kaça? 333. Meniki bak. Bol. Alas. Az kim tamam. Alas. Үйдүн ээсине 20 000 адден экен. Жок кини баба. Ана мыйзам. Азыр ошондо сиз бирөөнү эле иштеттиңиз, 10 000 төлөп атасызбы? Кыргызстанда качан чыгасыздар текшерүүгө? Бүгүн эле. Жакында бизге да бар экен. Абайлаңыздар, мына. Үйдүн ээси 20 000 адден штраф. Ортончу, ошондо ортончу алабы? Ортончу төлөйбү ар бир адамга? Договорго баглуу, Айтор. Жок, андай эмес, тураңыз. Өчү турман башкадан эме турасыз. Айтып коюңуз, мен мына жакты эле тартып атам, сиз тартпай атам. Сүйлөп айтып коюңуз, мыйзам, как оно есть, мыйзамдаган эле айтып коюңуз Кыргыз болду. Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексин эгер чет элдик жаранды мыйзамсыз тартып, аны иш менен, аны үй жай менен камсыз кылса, эч кандай документи жок. Кыргыз Республикасынын 93-берене менен тарткан жаранга 200 эсептик 20 000 сом айыппул салынат. Иштеген чет элдик мигрантка 10 000 сом айыппул салынат. Болду. Болду, Кыргызстандагы жакында текшерүү чыгат экен, абайлаңыздар, эскертүү катары жүктөп атам атайын.